Сузак боюнча таанымал уста 82 жашта. Жашы 100гө чамалап калса да буйртма алып ишин пухта аткарат. Жыгачка жан киргизип түрдүү буюмду жасап жүргөнүнө быйыл 69 жыл толду. 13 жашынан бери өнөрдү аркалап тасыккан усталардын катарын толуктады. Өз ишинин мыктысы болгон үчүн аны алыстан издеп келишет. Кээ бир усталар балдарына ham үйрөтпөйт, бирөөгө билгизип коет деп. Мен балдарыма үйрөттүм. Баары мынакей, чет мамлекеттерден, Швейцариядан, Түркиядан, Арабиядан келгендер келип алып кетип атат. Карыя улуу ата мекендик согуштан атасы кайтпай калгандан кийин жакырчылык жашоону ушул устачылык менен жеңгенин айтып берди. Бара-бара жыгач буюмдардан сырткары зергерчилик менен алектенип, элге таанымал болгон. Ал жасаган сөйкөш шакектер нечендеген кыз-келинге көрүп кошсо, жасаган ээрлерин чет мамлекеттерден келип алып кетишет. Түтүк менен үйлөп туруп анан муну кургатып туруп, кургагандан кийин отко салып туруп анан кийин ширетилет бул. Ошондо муну сиркелер ар жака качат. Ошо качып атканда түтүк менен тегеретип, ушу киймерип, койду чогулткандай кылып анан кийин коюлат. Ээр чаап зергерчиликтен сырткары улуттун оңгусу болгон комузду жасаганды мыкты өздөштүргөн. Өнөрүн балдарынын баарына үйрөтүп ата кесибин улантышын каалайт. Учурда байбичеси менен бирге 12 баладан 56 небере, 23 чөбөрөнүн жытын жыттап отурган чагы. Шакек, мындай билериктерди жасап салып анан кийин мен айылга барганда мындай айыл апабыздагы той тамаша андай мындайга барганда аялдар көрүп бизге деле ушундай кылып жасап бер деп келишет, жасап берет. Аксакалдын эмгектери бүтүндөй Кыргызстан боюнча таанымал, анткени ал республикалык көргөзмөлөргө тынымсыз катышып, эмгектерин жайылткан. Эл аралык деңгээлдеги көргөзмөлөрдө да анын жасагандары алдыңкы сапта бааланып келген. Ошондон улам да анын эмгектерин кыргызстандыктардан сырткары Швейцария, Туркия сыяктуу өлкөлөрдөн да келип алып кетишет. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.